28 январь, тарихи күн, тарихи дата. Бұл күні мына біз қырғызстандықтар жаңы ажолы болатауыз. Санан жаңы жағы абдан көп үміттерді артатауыз. Далы шол үміттер ақталса екен деген тілекті айтауыз. Жана бүгінгі эфирімізді баштайбыз. Ич күндің кечи, менің атым Урмат Борчанов. Бүгін біз игілікке жеткен мекендештеріміз менен қайсы жерде игілікке көбірек жетуге мүмкіншіліктер бар, далы шоллар туралы кеп кылабыз. Андыктан сіздер дағы біздің маегибизге қошылсаңыздар болот, урматтуу көрөрмандар. Ал үчүн билесиздер, биздин студиябыздын номерлери бар. Жана жалпыңыздарға көңүлдүү кеч каалайбыз. 2 саат сіздерге кызыктуу жана керектүү болот деген терең үмүтүбүз бар. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын уланты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүріпті. Қадырын тұйып барықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілен өмірін берген бізген қаншадам ей. Нашта eze қалған қырғызымның бірін жеттің алысқа, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-біріңді аңғалашпа. Арнаған ғанаң ей, жеріме чында өшпесем кекті. Батырлар ғанаң ей, байырдан құрып тышты елдешті. Намысын биік сақтаған ел, дұғышылы бұқтырдан жүрікті. Қадырын тұйып барықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам ей. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
Дагы рет кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрөрмандар. Биздин маекке сиздер да кошулуңуздар. 0708 996 996 студиябыздын номери. Бүгүн биз болсо ийгиликке жеткен мекендештер тууралуу Кыргызстандын келечеги жалпы эле мындай бүгүн жалпы темабыз да. Мекендештерибиздин кандайдыр бир жашоого болгон көз караштары тууралуу ушул бөлүшө кетели деп чечтик. Биздин мейманда саясат изилдөөчү Уэслиан университетинин студенти жана ошондой эле АКШнын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн Айдар Раев мырза. Айдар, сиз 13 жылдан бери Америкада жашап, эмгектенип, окуп келет экенсиз. Анан кийин буюрса мына Кыргызстанга кайтып, Кыргызстанда эмгектенсем, Кыргызстанда дагы көбүрөөк кызматымды өтөсөм деген пландарыңыз көч экен. Көп учурда биздин таланттуу мекендештерибиз көңүлү калып, анан кийин кайтпай койгон учурлар бар. Сизге кайтып келгенге эмнелер себеп болуп атат? Биринчиден саламатсыңарбы? Телекөрүүчүлөр, урмат. Аябай кубанычтамын сиз менен жолукканга. Сиздин сурооңузга жооп болсо, эми ошо 12-13 жылдан бери ниет болгон да Кыргызстанга келем деп. Башында болсо 1-2 жылга барып тил үйрөнүп кайра кайтам деп. Анан жашоо тагдыр ар кандай жолдо алат экен, анан раматтылык атам өтүп кеткен. Биринчи жылы ошо Америка баргандан кийин, андан кийин ошодон кийин башка жолдорду алып кетти да жашоочу. Ошол азыр болсо окууну бүтүп атам, 1-2 класс калып дипломко калды, буюрса майда бүтүрөм. Анан пандемияга жараша класстар удаленкада, алыстан деле алса болот. Анан өткөн вторник күнү, экинчи күнү кетмек болчумун. Анан ойлонуп, бир ай жүрүп, анан ойлонуп туруп жок, мен если кыргыз элине, коомго бир аз болсо тажрыйбам пайдалуу болсо, калганга чечтим да, бир 3-4 айга. Анан кийин көрөбүз. Себеби болсо, бул акыркы чечим эмес турбайбы? Калам деген. Акыркы чечим эмес, бирок ошого баратат да. Себеби бүгүн мисалы чоң күн болду, өзүңүз айткандай, каяка ооп кетерин билбейбиз да. Анан көбүнчөсү болсо ошо элге бир нерсе, бир жакшы нерсе жазап берсем деле ошол үчүн калап келем да. Өзүңүздү кайсы тармакта көрүп атасыз? Кайсы тармакта сиз потенциалыңызды толук менен колдонуп, элге кызмат кылдым деп өзүңүзгө ыраазы болосуз? Американын АКШдагы тажрыйба болсо мындай да, кризис менеджер деп коет. Ар кандай нерсеге урун берип, башчы иштеп калат да. Любой проблема, любой маселеге болсо проблема катары подход кылып, анан кийин кайсы жолдор менен чечиш керек. Тажрыйбаны айтсаңыз ошондой го дейм. Өзүм болсо саясатты изилдейм. Биздин бывший мурунку СССР республикаларынын саясаты боюнча мындай демократиялык баалуулуктар алып келип, жашоо турмушту өзгөртүү, инфраструктура болобу, шаарды башкаруу болобу, мындай жаңылыктарды алып келүүгө ошого ниет бар да. Азыр ошол учурда эмне менен алек болуп атасыңар ошондо? Азыр жакында биздин белгиликтүү коомдо иштеп элге аты чыгып калган коомчу эксперттер KG Аналитика деген интеллектуалдык фонд деп аташты. Ошону башташты. Анан мени болсо волонтер катары сен жардам бергиң келсе, убактың бар болсо, ошол боюнча иш-чараларды кылып атабыз. Келечегинде болсо ошол мамлекет менен коом, мен кечирип коюңуздар, основной эмеси алгачкы фокус коомчулукка эмне керектүү нерселерди, кандай маселелерди чечип бериш керек. Ошого алгачкы фокус. Анан кийин мамлекет туура көрсө, биз эмеге мамиле түзгөнгө дагы даярбыз да. Мисалы пробкалар боюнча, же таза аба боюнча, же жана общественный коомчулук транспорт боюнча, же батареялардын баасын түшүрүү боюнча, ошодон баштап, мисалы маселе коом сурангандан баштап, мыйзам катары долбооруна чейин жеткиргенге азыр команда түзүп баштадык да. Изилдөөчүлөрдүн көбүнчөсү.
Түшүнүктүү. Бул жерде перспектива абдан жакшынакай экен, буюрса болчу да экен дегеним. Эгерде мисалы үчүн Америкага кайта турган болсоңуз, ал жерде кандай перспектива күтүп турат сизди? Сиз эмне менен мындай жертвовать этип атасыңар деген суроо берип келип атат да. Мен азыр ул окуу жайды бүтүп атам. Университет, Везлен деген университет Коннектикутта. Саясат, экономика, философия боюнча. Анан экинчи специальностьтен биздин СНГ мамлекет республикалар боюнча да. Бул кесип болсо любой тармакка бара алат, бирок мен өзүм каалаган тармагым бул эл аралык өнүктүрүү тармак. Бул чоң, мисалы ошол мен карап аткан компаниялар Украинага жардам берип атат бутка турганга, Грузиянын реформаларын кылган, Арменияныкын, ошо СНГ боюнча же коопсуздук кызматкерлерди туура жолго салуу, же экономикадагы жеке ишкерлердин эмес укуктарын коргоо боюнча ошондой боюнча тажрыйба алгым келип атат. Андан кийин аларга как раз орусчаны билген, регионалдуу тилдерди билген, кыргызча, англисче, батыш менен анан кийин Орто Азиянын болсо ортосундагы бир көпүрө катары да. Ошондой ниеттер бар. Куралдуу күчтөр деп башында айтып калдык. Эми АКШнын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн саналуу эле адамдар бар болуш керек. Билбейм, мен сизден бөлөк эч кимди тааныбайт экенмин. Анан эмне болуп ал жерге кызмат өтөп калдыңыз? Эмне себеп болду? Жеңил болду, оңой болду, 3,5 жылдык өмүрдү куралдуу күчтөргө арнаш деле бул мындай жөнөкөй чечим эмес болуш керек. Ооба, мен башынан баштасак, ошо кеткенде мектеп бүтүп эле кеткем. АКШга 17 жашымда. Анан кийин 18-inde атамды жоготкондон кийин жашоодо өзгөрүүлөр болуп, анан иштеп баштадым. Окууну бир аз таштап, иштеп, ар кандай иштерден баштадым. Ресторандын кухнясынан, официанттан мебель ташып, кишилерге көчүрүүгө жардам берип, механикта болдум, крышанда жаап келдим биздин көп мигранттарга караганда. Анан ошентип 6 жыл өтүп кетти. Биринчи 6 жылым ошентип өттү. Бирок жакшысы ошо 6 күн иштесем, 4 күн иштеп, 1 күн эс алып, 2 күн болсо окучум. Эртеден кечке 8-ден 8-ге чейин. Анан эмне окуу? Колледж жанагындай ар бир райондо өзүнчө образовательный центрлер бар. Ошол жакта бизнес управление боюнча бүтүргөм. Анан ошону бүтүрүп атып, бизнес управленияга жаңылыктарды окуп туруш керек да. Постоянно экономикада эмне болуп атат, саясатта эмне болуп атат, коомдо эмне болуп атат деп. Анан ошону бир статьяны окусам, өкүлдүктү беребиз, аскерге кызмат кылсаңар деп пилотный программа ачылган экен. Жарандыкты. Жарандыкты, АКШнын жарандыгын беребиз, кызмат кылсаңар деп. Анан эмелери, алгачкы требованиялары Америкада легально мыйзам бузбай 2 жыл жашоо, анан кийин бир стратегический тилдерди сүйлөө. Ошондо орус тили, ошондой стратегический тил болуп калды. Анан кийин ойлонуштуруп тапшыргам. 1 жылдын ичинде ар кандай текшерүүнү өтүп, ФБ текшерип, досторум акыркы 10 жылды жазып бериш керек болду. Каякта турдуң, эмне кылдың, эмне тирлик кылдың деп. Ошону жазгандан кийин контрактка келди, мага кол койгонго. Анан ойлонуп карап көрсөң, чын эле оор чечим болду, бирок мен ойлодум да 6 жыл мамлекетти көргөн жокмун. Ага чейин болсо ата-энем келди, анан байкем келди, кагаздары тактап элек болчу. Анан кийин көчүп келген Америкага. Сизге кошулуп Америкада. Кагаздары тактап элек. Мен өзүм студентмин. Иштегенге эме жок, шарт жок. Мисалы, легально кызматка барып, жакынкы туугандар барбы жаныңызда? Ооба, туугандарым жанымда. Бирок өзүң өлкөңө тартат да. Сөзсүз. Андан кийин ошондо мындай жай жүрөп рывок кылыш керек болду да. Же ошентип эле 12 жыл өтүп кетмек. Көп делген биздин эмгекчил мекендештер бар, Америка болобу, Россия болобу, башка мамлекеттерде
акырындап иштей берет, өздері менен каражат табышат, биякта үй бүлөлөрүн жардам берет, бирок мамлекетти көрө албайт же окууга тапшыра албайт. Окууга тапшырса мен 3 эсе төлөчүмүн көп Американын жарандарына карагандачы. Анан ошонун баарын ойлонуп туруп, же мен төшкө уруп курнамыс болуп мекенчилмин деп, жок, мен башка мамлекеттин өкүлдүгүн албайм, башка мамлекетке кызмат кылбайм, бирок келечегим оорураак болуп калмак да. Анан кой деп үй бүлө үчүн документтер аларга тактап берем деп, мамлекетке барам деп, окууга, жашоого кененирээк жолдор ачылышы үчүн аттанганмын. Тактап коеюн, сизден бөлөк үй бүлөңүздөрдүн башка өкүлү жарандыкталдыбы? Жок, жок. Сиз эле? Мен эле. Анан ошо аттанып, анан ошо менен 3,5 жыл өтүп кетти. 3,5 жыл деген бул башындагы келишим боюнчабы же сиздер узарттыңарбы же кыскарттыңарбы? Биринчи базовый контракт. Эң аз 3,5 жыл. Эң аз дегенде 3,5 жыл. Учактардан секирчим, десантурада служба алгам. Италияда 2 жыл кызмат кылдым. Литвада миссияда болдум. Орусия, Украинага киргенде биз кошуна мамлекеттерди коргоп турдук да. Живой калкан болупчу. Кадимкидей эле мындай окуусу жок эле кадимкидей эле силер мындай военный кыймыл аракеттерге катышкан турбайсыңар ошондо? Ооба, эме эмне деп коет? Военный учение дейби. Ошо военный учение. НАТО кызматкерлери менен иштешип, анан ошо Литвага барганда мен тилим пайдалуу болду. 5 ай болсо командный 2 мамлекеттин командный составы менен ортосунда жана айтып аткан көпүрөдө болуп, аларга бирок аябай жүрөгүң эме болот экен, сыздайт экен. Бул мамлекеттин ордунда болсо, кыргыздар болсо болмок. 30 жыл мурун бир эле эгемендүүлүк тең алганбыз, бирок мен болсо келип чоң мамлекеттин, чоң державанын тажрыйбасын литовецтер менен бөлүшүп атам. Алар бизден чаканыраак мамлекет, бизден чаканыраак эл. Бирок Американын деңгээлине теңметен үйрөнүп, өсүп өнүп атат да алардын эмеси, аскер кызматкерлери. Мисалы үчүн келишимди узартып, андан ары ошол куралдуу күчтөр боюнча ошол аскердик жагы менен көтөрүлсөңөр болмок да? Сөзсүз. Офицер бол деп сунуш келген. Десантура болгондон кийин спецподразделение жана зеленый берет, көк береттерге чакырышкан. Андан бирок ал жерде да перспективасы да күчтүү, айлыгы дагы күчтүү. Бирок өзүм башында айтканда бир максат менен киргем да аскерге. Жарандык, үй бүлөмө жакшы условия шарт түзүп бергенге. Ошого жеттим. Бонус катары окуума төлөп беришет азыр. Бирок ал да расчетто болгон эмес болчу да. Анан азыр ошол Министерство обороны аркылуу булардын өзүнүн программасы бар. Ошо экинчи Улуу Ата Мекен согуштан кийин келген, кечирип коюңуздар, келген аскерлерге болсо окуу, илим берүү боюнча программа бар да, ошону толугу менен төлөп беришет. Ретренинг деп коет, кайра үйрөтүү деген, потому что аскерге барганда башка эмең жок да, навыктарың жок, билим жок. Менде бар болчу. Тиги экинчи согуштан кийин айырмасы бар да бүгүнкү күндүккө. Ошолорго жазылган программаны болсо өстүрүп бүгүнкү күндө болсо каалаган окуу жайга кирип өтсөң, мамлекет төлөп берет, 4 жыл окусуң. Жашоого да төлөп беришет да. Силер анан эң кымбатын тандадыңарбы же? Жакшы эле университет. Мен ошо аскерден чыккандан кийин 1 айдын ичинде кайра окуп баштадым да. Специальный бир проект болгон, грант катары. Ошо бизге жардам берди. 700 военный болгон, ошо 700төн 30 болсо сурулуп чыгышты. 30 болсо 10-дон болсо 3 университет кеткен. Дартмет деген университет, Вассар, анан Везлен болсо азыр окуп атам. Баасын айтпай эле коеюн. Айтпайсыз, кызык болот да. Бер жагы жашоо
турганы менен тамак ашы менен окуу менен $80,000 болуп калат жылына. Ошонун көбүнчөсүн мамлекет, калганын штат, анан кийин 3-чү бөлүмүн университет көтөрүп атат да. Штат эмне үчүн төлөйт? Эми аскер мамлекетти коргогон кишини болсо штаттын эмесин эркиндигин коргоду да. Анан университет дагы төлөйт. Университетте төлөйт. Система окуу кызыктуу экен, Эмени жоопкерчиликти бардыгы бөлүшөт экен да. Ооба. Бизде андай мүмкүн эмес да, мындай элестетүү. Эми туура чечимдерди кылсак, биякта деле өнүктүрсө болот. Так, анда биздин урматтуу көрөрмандар, сиздердин дагы сурооңуздар болсо жөнөтүңүздөр 07896 Ал эми азыр болсо биз кыскача рекламалык түрмөккө кезек берели. Берүүбүздүн баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания өлкөдөгү 24 жылдык тажрыйбасы бар Имарат Групп курулуш холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Гранвилл жана Астория үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. 3 күндүн кечи программасы уланууда. Мейманыбызда Уэслиан университетинин студенти, саясат изилдөөчү Айдар Раев мырза. Эмне болуп окууңузду улантып калдыңызбы? Азыркы учурга чейин студент экенсиз, ансы деле сиздин кайсы колледжде окудуңуз эле? Camden County College называется. Окууну өзүм болсо кичи кезинен эле эмен түшүнгүм келген да. Дүйнө жүзү кантип иштейт? Мамлекет кантип иштейт? Жөн эле кылуу эмес, мисалы бизнес башкаруу болсо, ал кылуу нерсе да. Мына тигини кылып коюш керек, буну кылып коюш керек, инженерия буну кылып коюш керек, тигини кылып коюш керек. Математика да ошондой, инструментальный деп коет алар да. Мага кызыктуу болгону эмне себептен ошонун бардыгы болот. Ошол үчүн кесибимде тандаганым саясат, философия, экономика, дагы тарыхы да бар. Эмне себептен азыркы мамлекет, азыркы республика же демократия, азыркы экономика, азыркы тарыхы өнүктүрүү деңгээли болсо, кайсы жол менен ошол жака жеттик деген кызыктуу болгон да. Ал бир, экинчиси болсо ата-энем улуу жайды бүтүшкөн, бир туугандарым, анан бул жана айтат го, кыргыздын идеологиясы кандай деп. Кыргыздын идеологиясы сөзсүз күнүмдүк эмени өзгөрүү болуш керек да, өсүш керек. Жакшы мектепке ата-энеси баласы чакасын бергенге аракет кылат, анан кийин жакшы окуу жайга аракет кылат. Ошентип болсо, ошол себептен Раматка атам жөнөттү да АКШга. Кой сен бияктын эмесине көп киришпей, сен башка жакта тажрыйбаңды ал, дүйнө жүзүндө көрүп, башка тилде өзүң деңгээлин көтөр деп. Анан АКШнын аскерди бүткөндөн кийин түшүндүм, что деңгээли өтө жоң, өнүктүрүү деңгээли чоң экен. Литва деген кичекей мамлекеттерге керек экенбиз. Мен көзүмөн көрүп турдум да литовецтердин. Биз силер кетип калсаңар, бизди орустар басып алат депчи. Анан кийин ошондой чоң мамлекетте болсо, эмне себептен Америка ошондой күчтүү болду депчи. Анан ошол үчүн окууга аттанып, бир күнү болбой ошол илим, ошол тажрыйба кереги тиет деп, ошол үчүн окууну уланткам. Мына биз Американан кийин Кыргызстандагы келечек жаштарга кайсы жак перспективалуу деп кеп калып атпайсызбы? Мисалы үчүн азыркы учурда жаңы президент келди, Джо Байден дароо биринчи чечим эле визалардын бардыгын жана чектөөлөрдүн бардыгын алып салды. Эми Кыргызстан менен ортодогу Америка ортодогу достугу, алакасы сиздин оюңуз боюнча перспективасы кандай нукта өнүгөт? Азыркы жаңы биздин мамлекет башкаруучудан колунда, себеби тышкы саясатты ошол киши курат, түзөт. Мен оюмча АКШнын элчилиги биякта көп эле сигналдарды берди.
кызматташууга даяр депчи. Эми бияктан Жапаров мырза болсо, президент мырза ошого көңүлү туура келсе, кызматташууну кайра өнүктүрсө болот. Америка сөзсүз даяр. Менин оюмча, ошо көрүп атасыз, ошо чектөөлөр алып салган, ал биринчи кадам. Бир эле нерселерди суранды, бияктагы пара алган коррупцияны токтоткула. Биз силерге жол ачып беребиз. Себеби Кыргызстан өздөрүнүн, булардын өзүнүн стратегиясы бар Орто Азия боюнча. Силер бири-бириңер менен кызматташууну күчтөткүлө. Силер бизге кошулбагыла, тигилерге кошулбагыла, бирок Орто Азияны күчтөткүлө. Тиги мурдакы АКШнын администрациясы ошо Центральная Азия, Орто Азия 5+1 деген стратегиясы ишке кирген. Ошо боюнча мына казак, өзбек, америкалык инвестиционный фонд ачылган жакында эле. Өзбек туугандарыбыз болсо, мен 2 жыл мурун АКШнын борборунда иштеп атканда көп украинецтер, грузиндер, анан кийин бир украинец, бир грузин, 3 өзбек Вашингтонда жүрөт. Интеграционный процесс кетип атат да. Ошол үчүн Өзбекстан чоң мамлекет, ага караганда Кыргызстан даяр да, көп нерсеге өнүп, мисалы президентти бат эле алмаштырып койдук 5 сааттан 8 саатка чейин. Ошого жараша биз да ошо көп чоң өзгөрүүлөр жетсек болот да, бат эле. Бардыгы 70 таштан чечилет да. Сиз айтып аткан Орто Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттер ошол интеграция, кызматташтыкты ийгиликтүү жүргүзүп атат деп Өзбекстанга баа берип атасыздарбы ошондо? Ооба. Кайсы тармакта? Эмне себептен кантип? Биз кантип ошол деңгээлге жетип же андан ашып кетсек болот? Ошол бизде өзгөрүүлөр бат кылса болот да. 90 Атамбаев кезинде Сариев премьер-министр болуп турганда эки АКШ менен Кыргызстан ортосунда кызматташууну токтотуп салган. Документ бар болчу 93-жылы эки тараптуу кызматташуу деген документ. Ошону болсо жокко чыгарып салган. В одностороннем порядке, биз тараптан эле. Ал кызматташуу эмнени токтотот? Мисалы, тияктын департамент коммерция, Минфини, биз Минфин менен түзмө-түз мамиле курса болмок да. Ошол уруксат берчү да. Анан кийин жана дипломатический иммунитет деген биякта АКШнын өкүлдөрү, эксперттер келсе, эменин юрисдикциясына түшчү да, посольствонун. Анын бардыгын эме болуп салып, азыр болсо келип жардам берейин десе деле легалдуу түрүндө жардам бере албайт да. Ошо биринчиси болсо, ошол кызматташууну калыбына келтириш керек. Экинчиси ошо дипломатический иммунитетти бериш керек да. Мисалы, чоң коркунуч биз Кытайга болуп кетишибиз мүмкүн да. Границабыз бир, карысыбыз бар. Мисалы, ар кандай экономисттер айтып атат, финансовый кризис болушу мүмкүн, бюджетте акча жок, донорлор акча бербей койсо эле Кыргызстан акча жок, пенсия бергенге акча жок, айлык бергенге жок акча. Орусияда кризис болуп кетсе, бизге эч ким бербей калышы мүмкүн акчанычы. Ошондо биз эмне тажиктерди болуп туруп жерди беребизби Кытайга? Болбойт да. Биздин тарыхта карама каршы нерсе да. АКШ даяр жардам бергенге, ошого жараша болсо мамиле түзгөнгө биринчи кадам ошо кызматташууну кайра баштап, Кыргызстан өзү ошо биринчи максат Орто Азия кызматташуу. Сиз айткандай, эмне болду Өзбекстанда? Каримов Раматовго өткөндөн кийин Мирзиёев такыр эле жылдыр да 360 градуска. Вектор өзгөрдү. Мурда бүт посольство иштеп аткан American Council деген бар, тил боюнча. Ошону жаап салган. Бир да американец болсо жөн эле бара албачы да. Анын баардыгын кайра восстановить этип, кайра куруп, азыр кичекей Фергана болобу, Самарканд болобу, кичекей махаллаларда англисче үйрөтүп атышат. Уже орусча эмес, орусчаны алар сүйлөбөй калышкан. Кичекей региондордочу, андан кийин англисчеге азыр аракет кылып атышат. Биз деле ошондой болобуз. Биздики кыргыздар, америкалыктар бияка келгендер айтат, ушу биз аябай аракетчилбиз, илимге аракет кылабыз көп. Анан кийин чыныгы айтканда Америка болбойбу, мисалы канча бир 80-70-80% дүнүйө жүзүнүн илим
базасы англис тилинде да. Анан англис тилди биринчиси ошо англис тил. Сиз жаштардын келечеги айтсыз. Англис тили аркылуу болсо, жана компьютер аркылуу иштесе болот. Мисалы мен биякта отуруп эле сабагым Америкада болсо, ошо англис тил билген үчүн окуп атам. Англис тил билбесем окуй алмак эмесмин. Ошого аттаныш керек да. Тилди билиш керек, ошол аркылуу азыр пандемияга жараша болсо көп илим тармагы трансформация болуп атат, өзгөрүп атат. Возможно, бир күнү болбой бардыгы эле дистанцияда окуп калабыз. Иштеп калабыз. Ошого тил чоң маанилүү да. Чоң мааниси бар. Биз жалпы эле ошол кызматташтык тууралуу кеп калбадыкпы? Азыркы учурда кызматташтыкта биз тараптан кандай көйгөйлөр бар? Ал көйгөйлөрдү кантип чечиш керек? Кызматташтыктагы күчтүүрөөк болуш үчүн. Себеби кызматташтык барабар өнүгүү десек болобу? Кээ бир батышчыл саясатчылар, эксперттер айта кетет, дүйнө жүзүндө англисче сүйлөгөн, анан кийин демократиялык баалуулуктар жөн эле айта бербейин, Америка депчи. Ошо батыш модель аркылуу өнүккөн мамлекеттер көп. Саны көп да. Мисалы Кореядан баштап, Япониядан баштап, азыркы Вьетнам деле ошондой болуп атат. Көп мамлекеттер, Европаны айтпай эле коеюн, Балтика. Эми дөңгөлөктү кайра чыгара берген туура эмес да. Эми мейли биз аябай бай тарыхыбыз бар. Бирок ал жакта деле курултай деген демократиялык баалуулук менен курулган институт да. Бизде хандар жок болчу. Биз бир кишини тандатчык, ошол бир казакка барып келсейин деп. Манастын эмеси, эпосун карасакчы. Просто демократия деген сөздөн коркушат, потому что аябай эле оор өттү да 90-жылдарчы. Россия демократизация болду, капитализм келди. Бизде ошон биздин аң сезимибизде ошо из калтырып койду да. Демократияны алып салалы, эл менен мамиле куруш керек, бийлик. Элден сураш керек, калай калк, силерге эмне керек? Жөн эле кур обещанияларды, эмелерди бербей эле, эмне керек? Кайсы көйгөйгө чечип берели? Ошол үчүн парламент деген бар да, эл өкүлдөрү, түзмө-түз шайланган эл өкүлдөрү, мэрлер түзмө-түз шайланыш керек, акимдер түзмө-түз шайланыш керек, губернаторлор түзмө-түз шайланыш керек. Ошондо элдин көйгөйүн чече алабыз. Азыр бардыгыбыз болсо Бишкекке келип алдык, бардыгыбыз башкарма алгыбыз келет. Эч ким болсо эл жөнүндө ойлонгон жок. Эл болсо 30 жылдан бери өзү менен өзү аракет кылып атат да. Азыр бир эле эме калды, үмүт бар. Бир өзгөрүү жок, эл менен диалог кылалы, бийлик менен бөлүш керек. Жөн эле бардыгын баскыла бербечи. Ошондо гана элдин арасынан акылдуу, күчтүү инсандар сурулуп чыгат да, алардын үнү элге жеткендечи. Ошого да эси ошондой жол тандаса, АКШ же батыштар болсо, булар жөн эле экинчи Түркменистан же Северный Корея болуп аткан жок. Булар даяр экен. Анан кийин Грузиядагы катары, Украинадагы катары реформага каражат келет. Булардын бардыгы болуш үчүн мындай жоопкерчиликтүү, анан талап кыла турган күчтүү жарандык коом керек да. Күчтүү жарандык коом болуш үчүн биз кандай кадамдарга барышыбыз керек? Эми АКШнын жакындагы шайлоосу көрсөттү. Мисалы, националист, республиканец, Америка биринчи деген лозунгтар аркылуу келген бийлик шайлоо аркылуу түшүп калды да. Ошого эмне себепкер болду? Ага карама каршы либерал, демократиялык иммигранттарды коргойбуз, динге зыян келтирбейбиз, мисалы мусулмандарга каршы эмеспиз. Америка биз өнүктүк иммигранттар аркылуу деген ой пикир менен демократический бюрократия бар да, партиянын бюрократиясы. Жарандык коом, марштарга канча чыгышты да. Ошолор барды мобилизация кылып туруп, карама каршы кылып туруп, утуп алышты бир 7-8 миллион добуш аркылуучу, көбүрөөк кылып. 51-52% менен. Эми биздин мисалга келсек Кыргызстанга националистический
популистический правый күчтөр аркылуу обещания берип бийлик келди. Мейли иштейин деп атат. Бирок ага карама каршы, мына 9 октябрда көрдүк, карама каршы да күчтөр бар. Бирок алар систематизация болгон жок да. Жок. Мындай эмне себептен, кайсы идеология, кайсы структура, кайсы кишилер не играет роли. Демократический партиянын чыныгы чечим кыла турган кишилерди эч ким тааныбайт. Бирок ошолор туруп болсо Джо Байденди, Камала Харристи коюп туруп, бүт кандидаттар болсо ошолорго поддержка кылды да. Өткөн саясий сезонубузда ошондой эле болсо болмок. Бир кишини алып туруп, либерал болобу кандай деп айтпайлы, мисалы аң сезими жогорураак кишилер болсо бардыгы чогулуп, жок, биз бири-бирибиз менен талаша берсек, эч нерсеге жетпейбиз. Адан көрө 1-2 кандидатты колдойлу, бирөөсүн президентке, бирөөсү премьерге, ошонун аркасынан болсо коомду ошого алып барайлы деп. Бирок андай кылайын десек деле жок болуп атат да. Ошол системаны куруш керекпиз. Бири-бирибиз менен кызматташууга барып, жеке кызыкчылыктарды ойлобой, жок, биз мындай жол менен баратсак, эми Кудай сактасын, бирок жаман жолго барып калышыбыз мүмкүн. Карама граждандык коомго каршы мыйзамдар өтүшү мүмкүн. Жөн эле көчөдөн бул нерсе чечиле бербеш керек да. Ошодон алыс болуш керекпиз. Сиз айтып аткан аң сезимдүү инсандардын биригүүсүнө эмне тоскоол болуп атат? Эмне үчүн жакшы жаркын күчтөр бирикпей эле? Сиз айткандай. Эми бириге албай. Мен ошо саясий изилтөөчү болуп, жана реакцияларды көрдүм. 1-2 болду, анан кийин сөз эркиндигине колдоп чыгышты. Ошо ноябрь 2019-дан бери келаткан эменин результаты 5 октябрь болду. Потому что бул шаардын окуп жаткан биздин муунубузда 90-жылдан кийин аң сезимге келген, толгон күчкө толгон жаштар болсо, дүйнө жүзүн көргөндөр, аңгыча сүйлөгөндөр, ошолор чыгып туруп 20 000 болсо бийликти алып берди. Бирок муун өзгөрүп атат, сөзсүз. Ошондой ошол ар бир реакциянын болсо себеби болгон мамлекеттин иштери. Ар бир катачылыгына болсо коом реакция кылды да. Ошонтип эле реакция аң сезим болсо пайда болду. Бул кыймыл эмес, аң сезим, көз караш жашоогочу. Ошондой эле ситуация болушу мүмкүн. Эми вопрос, ошо биздин муунубуз даярбы жоопкерчиликке алганга? 5-6 октябрь көрсөттү. Даяр эмес. Даяр эмес, өздөрүнүн кызыкчылыгын кармап алып кетти да. Анан ошого жараша тигилер болсо более организованный, эми саясий терминология менен айтканда, более тажрыйбалуу, организованный, күчтүү эме болуп калды. Эми мен насильственно айтып аткан жокмун. Шайлоого баш керек болчу да. 2,5 миллион жаран, 2 миллион 800 000 добуш бере турган жаранын арасынан болсо 1 миллион 300 000 бардыбы? Калган 1,5 миллион гана. Мейли үмүтүңөр, үздүңөр, мейли моралына давить этти. Бирок баш керек болчу да добуш бергенге. Булар силердин жарандык милдетиңер. Шайлоо күнү, мисалы 5 жыл, 4 жыл сайын болсо шайлоо болот. Ошол күнү гана бийлик элдин колуна кайра түшөт. Азыр элдин колунда бийлик жок. Азыр апрелде референдум жергиликтүү эме болот, келип добуш бергиле. Ошону айтат да. Ошо аң сезимин кылыш үчүн жөн эле диванда отуруп, Twitterде отуруп жаза бербей эле, же Facebook, же Instagram добуш бергиле. Бири-бириңер менен бөлүшкүлө. Ошону эле сураныч. Келип добуш бергиле. Анан башка бийлик жакпаса башка кандидатка добуш бергиле. Жарандык ошо аң сезим бар, өсүп атат, муун өзгөрүп атат. Эртеби кечпи өзгөрүү болот Кыргызстанда. Мен ошондо чоң үмүтүм бар. Просто азыркы бийлик ошол өзгөрүү менен чогуу кетеби? Же ошого тоскоолдук болуп, анан кийин сынып калабы башка буга чейинки биздин президенттерге карагандайчы, ошолорго окшош болуп. Вопрос ошондо. Эртеби кечпи биздин муун келет. Азыркы саясатчылар 91-жылы 30-та болчу.
Азыр мен деген чоң саясатчылар белгилүү 30 жашта болчу, ошолор болсо эшикке чыгып эгемендүүлүктү требует этип туруп эгемендүүлүктү алдык. Аларга рахмат. Эми болсо тойго келер убакыт бар, кетер бар дегенде, бийликке келер убакыт бар, кетерге маал келди. Ошолор болсо жаңы муунду алып келиш керек. Уруксат бериш керек. Ансыз ал болбосо проблемалар көп. Же биз жаштар кетип калат. Мен келатам, бирок көбү кеткиси келатат да. Сизде мисалдар аябай аз болуп атат да. Сизде мисалдар аябай аз болуп атат, анан кийин андайлар көп болуш үчүн жогорудагы суроомдорго кайра берейин. Ошол аң сезимдүү адамдар, билимдүү адамдар биригиши үчүн эмнелер керек болуп атат? Кандай шарттар түзүлүш керек болуп атат? Себеби чындап келгенде мындай сиз айткандай жоопкерчиликти ала турган мындай жоокерлер, каармандар мындай горизонтту көрүнбөй атат да. Дал ушундай эле болду да, шайлоодо да турабы? Жок, мисалы ким бар? Жок, 6-октябрь менен 9-октябрь, 5-октябрь менен 9-октябрь айтайын. Коомчулук чыкты да. Көбүнчөсү жаштар, мисалы да. Ошолор эле. Ошол биздин келечегибиз. Аябай кыйын инсандар бар. Аябай окумуштуу балдар бар. Аябай эрктүү, атага чыккан, арабызда эле жүрүшөт. Эми ошолор болсо, мындай да жана французский революция ошондой башталган да, бир кичекей мындай кофейняда кофе ичип эле, булар туура эмес болуп атат го деп эле башталган да. Эми жана биринчи айттым, биринчи милдет болсо добуш бериш керек, шайлоого катышыш керек. Экинчи милдет эми сен Кудайга шүгүрсүң дейли да. Тегерегин карачы, токтоп туруп, кандай Кыргызстанда жакырчылык болуп атат азыр. Мен келип жүрөгүм ооруйт да. Жок, бир тегеректе болсо, бир ташты болсо туура жерге салып койлу. Эми колуңан келбей жалгыз кыла. Топто. Жөн эле рабочий группа. Бош убактында бир коомдук ишке алектен. Бизде өзүбүздөн жана избитый выражениялар өзгөрүүнү өзүңдөн башташ керек деп. Тегеректе карагыла. Бир китеп туура эмес жатабы? Оңдоп койгула. Бир баклажка көчөдө жатса, көтөрүп ыргытып таштагыла. Бир киши болсо дөңгөлөктү жагып атабы, биздин таза абаны бузуп. Айткыла, туура эмес кылып атат. Пара берип аткан жерден колго чапкыла. Өзүбүздүн жарандык экинчи милдет жоопкерчилик. Биз өзүбүздүн Кыргызстан жоопкерчилик алыш керекпиз. Кайталап кеттим, 5 менен 15-не чейин жоопкерчилик жаштар алышты. Борбор шаарыбызды сактап калышты го. Эми мен саясат изилдөөчү катары айтайын, эртеби кечпи ошондой эмелер, процесстер, мисалы, таза аба боюнча движение, сөз эркиндиги движение, тазалоо, шаар тазалоо движение, ар кандай движениялар пайда болуп, эртеби кечпи саясатка барышат. Мен жөн эле айтып аткан жокмун саясатка аттангыла депчи, портфель үчүн, офис үчүн. Жок, өзгөрүү үчүн. Өзгөрүү үчүн эртеби кечпи Россиянын, Орусиянын эмеси мисалы таза аба деген движениялар болсо, жергиликтүү бийликке келиш керек болуп калды да. Саясат это инструмент. Өзгөрүүнү алып келе турган. Эми бийликке эмне айтат элем, жергиликтүүнү чтобы протестное настроение удержать, азыр теория боюнча 3 жол бар. Мисалы, репрессия калбайт. Репрессиялар көргөнбүз башка бийликте. Экинчи жолу co-opting деп коет. Өзүнүн командасына чакыруу. Ошону кылып атат. Бирок бул түшүнүш керек. Азыркы коомчулук 6 же 9 октябрда чыккан коом болсо, бул партия эмес, бул кыймыл эмес, бул класс. Бул бир замандаштардын эмеси да, муун. Аларга болсо ал баалуулуктары бар муун да. Алардын бирөөсүн алып туруп алып кетсең, сразу предатель болот. Чыккынчы болот. Азыр саналуу кишилер бар, азыркы бийлик менен иштешкен. Алар чыккынчы болуп кетти да. Биздин муунга. Үмүткө чоң болчу да. 3-чү жол бар. Демократизация. Кыргызча айтканда бийлик менен бөлүшүү. Мейли референдум болсун.
парламентке болсо ачык, айкын өткөрсө, кишилер көчөдө чечпей калат маселени. Реформист бир партия, мисалы, өзгөрүүнү каалаган партия, националист партия келсин, социалист партия келсин, либерал партия келсин, баардыгы келип туруп ошо жогорку кеңеште болсо, эмеге дебатка чыгып, өзүнүн пикирлерин жеткирип, майене, саянелерди, сексуалиттөрдү четке кагып, орто класс менен, мисалы, орто бутка турган акылдуу, образованный класс менен, бийлик менен бөлүш керек. Ансыз көп бийлик турбайт. Ошол коркунуч болсо, бу азыркы бийлик менин оюмча, жеке, буну эч ким кылган эмес. Беспрецедентно. Бирок 3 жол бар. Теория башка мамлекеттер менен анализ болуп, тажрыйбага таянып жазылган да. Жөн эле бир киши ойлоп чыккан жок да. Ар бир мамлекеттин анализге. Ошол 3-чү эме жолдо болсо Кыргызстандын мурдакы башкармалары барган эмес. Эч качан бийлик менен бөлүшкөн эмес. Эми бийлик менен бөлүш деген парламентке алып кел ошолорду. Алардын идеяларын ал, ошону өзгөрт. Болду. Ошол эле жөнөкөй жарандарга жашоонун турмушун өзгөртсөң эле болду. Саясатты унутушат. Имуществого тийбе, пробкаларды чечип бер, айлыгын көтөр, таза аба бер. Медицинанын уровенин көрдүк, ошону өзгөрт. Илим деңгээлин көрдүк, ошону өзгөрт. Эми мынча эле сурап атат, элчи. Тынчтык эле сурап атат. Өзү менен өзү оокат кылып аткан, ошо өзү менен өзү оокат кыла берет. Урдабагыла, урдасаңар, мынтип урдасаңар. Мынтип эле $700,000, 700 канча, 700 миллион беле. Ошончо акчаны алып кете бербечи. Уже убакыт болду. Биз Илон Маск ракетаны Марска жөнөтүп атса, Китай болсо айды басып атса, биз дагы эле саясат таш менен чечип атабыз да. Биз чоң байлык, бай тарыхыбыз бар эл катары чыныгы биз үлгү болуш керекпиз дүйнө жүзүнө. Орто Азияга үлгү болуш керекпиз. Евразияга үлгү болуш керекпиз. Биздин ата-бабаларыбыз ошонун бардыгын басып, кармап турган мамлекет этностордун бирибиз да. Эми кээкилер айтып атпайбы, биздин мамлекетке болгон 30 жыл болду, чыныгы демократияны куруу үчүн 300 жылдап курушкан Европа мамлекеттери депчи. Сиздин оюңуз боюнча, Айдар, канча убакыт керек? Менталдык өзгөрүү, сиз айткан аң сезимдин өсүшү, ойгонуу, жоопкерчиликтүү болуу боюнча. Бир президенттин суроо эле. Бизде бир эле киши чечип атпайбы? Ошол туура жолду тандап, туура кадр. Сиз айткан 3-чү жолду тандаса, 3-чү жол тандаш керек. Демократизация. Парламентке алып келгиле бардыгын. Жергиликтүү бийликке тоже бергиле. Ошол, мисалы, жергиликтүү бийликтин интересине эмессиз, айыл өкмөт, акимият, губернаторлорго өздөрү шайласын. Ошол губернаторлор өздөрү жоопкерчилик алат. Ал эмне? Мектеп болот да. Жаңы кадрлар Бишкекке келе бербей, анан мен кыйынмын деп жүргөндүн ордуна ар бирөөсү министр болсо кетет, ар бирөөсү премьер, президент болсо. Ошол бир баткенди өзгөртчү биринчи. Анан көрөбүз. Назначать этсеңер, алардын бардыгы парашютисттер да. Жергиликтүү калкаларды сиңире албайт. Бир бала, мисалы, окууну бүттү тыш мамлекетте. Барып алып болсо, мисалы, Манас районго барып табастын. Иштеп эл көрөт. Жакшы иштейби, иштейби. Эмкисинде болсо губернаторго барат. Иштейби, иштейби. Өзгөрүп алып келсе, пожалуйста, ошону баткен коюп кой. Ошондой да, ошо өстүрүш керек муундучу. Бизде болсо өстүрбөй эле зынданда отуруп эле жакка баратат да. Просто мектепте өчүш керек да. Байтапма мектептер өчүш керек. Жөн эле бирөөгө подхалимаш болуп, бирөөгө мынтип калпак кийип, тебетей кийгизип, ал мектеп эмес. Элдин алдында жоопкерчилик. Эл менен иштеш, элге эмне маанилүү, кандай жардам бере алам депчи. Мен оюмча бат эле. Кыргызстан 5-7 миллион. Бюджетибиз 5-7 миллиард да. АКШда мондай эле бир штаттын эмеси да. Анан өнүгүп кетиш үчүн 5-7 жыл эле керек, болжол менен болгону. Бир эле администрациянын эмеси керек. Чоң рахматыбызды айтабыз, Айдар мырза.
genен терең ойлорыңуздар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Бизде мейманда саясат изилдөөчү Уэслиан университетинин студенти жана Америкада 13 жылдан бери жашап, эмгектенип, окуп келген Айдар Раев мырза болду. Сюжетибиз бар азыр сиздерге тартууланып турган бай блогерлер деп аталат экен. Андан кийин эфирибизди улантабыз. Forbes 2020 жылдын жыйынтыгын чыгарып, жаратуучулары ушул жылы эң көп акча тапкан YouTube'дагы эң ийгиликтүү жана бай блогерлердин тизмесин түздү. Албетте, ар бир 10 адамдын 9-у англис тилинде сүйлөгөн YouTube колдонуучулары. Бирок бир сапты орус тилдүү авторлору ээлешти. 10-орун Джеффри Стар, кирешеси $15 миллион. Каналындагы жазылуучулардын жалпы саны 16 миллион. Эгер сиз сулуулук блогерлерине катталган болсоңуз, анда Джеффри жөнүндө, анын макияж линиялары жана ал дайыма башынан өткөрүп жаткан чуулгандуу окуялар жөнүндө уккан чыгарсыз. 9-орун Дэвид Бобрик, анын кирешеси $15,5 миллион. Көрүүчүлөрдүн саны 18 миллион. Блиппи 32 жашта. Сиздин оюңузча 30 жаштагы жигит болуп, YouTube аркылуу акча тапса болобу? 2020 жылда Блиппи $17 миллион тапты. 7-орун Like Настя. Бул каналдын авторлору россиялыктар. YouTube'дагы акча табуу кыздын ата-энесине $18,5 миллион алып келди. Настянын ата-энеси 65 миллион катталуучусу бар. Негизги эсепке кошумча, башка тилдерге да видеолорун которушат. 6-орун Престон Асман. Блогер. Анын YouTube'ундагы орус тилдүү балдар дээрлик толугу менен плейлисттерин көчүрүшөт. 2020 жылга кирешеси $19 миллион түздү. Андан ары тизмеде PewDiePie Markiplay-дин досторунун бири. Катталуучулардын саны 27 миллион, кирешеси $19,5 миллион. Red жана Link жигиттердин катталуучулары башкаларга салыштырмалуу мынча көп болбосо дагы, алар 20 миллион киреше табышты. 2020 жылы февралда алар YouTube'дагы Smosh комедиялык скетч каналын сатып алышты. Ал үчүн алар $10 миллион төлөшкөн. Бул сатып алуу менен кийинчерээк экөө өз эсебине $11 миллион кошушкан. Биз эң байларга жакындап келе жатабыз. Dude Perfect долбоорду жараткан 5 бир тууган, кирешеси $23 миллион түзөт. Экспериментаторлордун миллионер болушуна YouTube гана жардам берген жок. Андан тышкары алар трюктардын аркасында видео хостингке 10 миллиондогон көрүүлөрдү топтоп, өлкөнү кыдырып, турне кылууга чакырылышкан. Үмүттөр акталып, $6 миллион билеттер жана буюмдар сатылып, тасма да тартылды. 2-орунда Mr. Beast. Орус тилдүү блогерлерди шыктандырган дагы бир адам. Джимми Дональдстын каналында азыр 52 миллион катталуучу бар. 2020 жылга карата кирешеси $24 миллион түзгөн. Негизи таң калыштуу эмес. Кантсе интеграция үчүн ага Microsoft жана Electronic Arts сыяктуу компаниялары заказ беришет. Жана 1-орунду Ryan Kadji ээлейт. Балдарга арналган канал. Кирешеси $29,5 миллион. Белгилейге түчүү нерсе, бул бала өткөн жылы да Forbes рейтингинин башында турган. Журнал жазгандай, анын үй бүлөсүнүн бизнесинин негизги бөлүгү Ryan's World лицензиялык келишимдери аркылуу түзүлгөн. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабыз уланууда. Кезектеги мейманыбыз менен тааныштырып өтөлү. Айзек уюмунун президенти Чолпон Дүйшеева. Айзек уюму бул жаштарды жана студенттерди чет өлкөгө стажировкага жөнөтүүчү уюм. Мына 2020-да көп деле жөнөтпөсөңүздөр керек. Ооба, пандемиядан токтоп калды бар. Бирок быйыл жөнөтөсүздөр. Быйыл биз деген жайдан баштап жөнөткөн атабыз, бирок азыркы учурда 2-чи же 3-чү кайра пандемия толкун болгон атат. Биз деген ойлонуп атабыз, башка Кыргызстандын ичинде, башка аймактарга жөнөтөбүз. Аймактарга эмес, бирок башка социалдуу проекттерди жасагандабыз Кыргызстандын ичинен. Ошентип бизден башкача жок тиги
эл аралык стажировка эмес, бирок башка путтар менен жаштардын лидерствосын деген кандай айтсам, өнүктүргөнгө аракет кыласыздар. ооба. Айзек уюмун чет өлкөгө чыгып кетүү терезеси, чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү катары колдоно турган жаштар бир аз бизди өкүндүрөт деп айттыңыз. Бирок ошол эле маалда тескерисинче ошол чет өлкөдөн тажрыйба топтоп, аябай өзүнө мындай лидердик сапаттарын өнүктүрүп келген жаштар дагы аз эмес дедиңиздер. Эми мына ошолор тууралуу кеп кылсаңыз, мындай көрүнүктүү мындай окуялар тууралуу айтып берсеңер болот. Бизге деген балдар келишет, мен деген эл аралык стажировка барып, ошол жерде эле калып калсам болобу, же мен деген ошол Чехия же Грузияга барып 3 ай иштеп же 6 жума иштеп, анан кайра бияка келбей эле ошол жакта калсам болобу деп сурашат. Бирок биз деген балдар менен мындай подготовительный семинардарды жасайбыз, биз деген айтып беребиз, ушундай биз деген Кыргызстанды өнүгүүсүн каалайбыз, анан ушул стажировка сенин конечный цель эмес, бул деген сенин инструментиң болуш керек. Сен аяка барып келип, жаңы идеяларды таап, анан Кыргызстанга келип, ошол өзүңдүн опытыңды Кыргызстанды өнүгүүгө жумшасаң, ошол жакшы болмок деп биз деген айтып беребиз. Бүт балдар антип ойлошпойт. Анткени мындай идея калып калат да, бул Кыргызстанда мындай деле жакшы эмес. Мисалы Турцияга барып келсе, башка нерселерди көрөт. Анан ошол убакытта жаш балдар алар ойлошот, эки мындай путь бар да. Бирөө ойлойт, бул деген аябай жакшы экен, Турцияда мындай нерселер жасайт экен, мен Кыргызстанга барып ошондойду деле жасасам болот. Анткени менде уже идея, опыт, мен уже көрдүм аны кандай жасаса болот деп. Бирок башкалар, конечно, андай балдар деле бар. Аны көрүп, мен всё анда Европага кетем, дальше кетем дегендер деле бар. Бирок бизде эң проценттик үлүш менен алганда канчасы андай көрүп кайтып келип мен мекеме кызмат кылам дейт да, канчасы калып калат? Менде андай маалымат жок. Бирок болжол менен жарымысы же кандай? Анткени биз деген стажировка мындай, стажировка учурунда маанайын сезесиңер да адамдын? Маанай боюнча көбүдөн биринчи барганда алар ойлошот, мына мен деген аябай баары деген жакшы экен, ушул Турция деген сонун экен, ошол жака эле калсамбы деп. Бирок андан кийин мындай культурный шок барбы? Биринчи барганда биринчи жумасында сен ойлойсуң, мына баары деген жакшы экен, ошол жакта калсам эле жакшы болот эле деп. Бирок андан кийин экинчи, үчүнчү жумада сен ойлойсуң, все-таки Кыргызстан менин родина, менин чындыгы бактылуу болушум, ата мекеним, менин все родные баары, ата энем баары Кыргызстанда, баргысы келет. Ошондой маанай боюнча көп эле балдар кайра Кыргызстанга келиши келет. Бирок бизде стажировка мындай, аларден баргандан кийин аларден виза алышы керек, же чет өлкөгө барганда аларден безвизовый режим болсо деле аларден 3 же 1 ай болушат. Стажировка өзүбүз, биздин волонтёрдук стажировкалар 6 эле жума болот. Ошон үчүн аларден 1,5 ай. 1,5 ай. Барса деле кайра Кыргызстанга келиши керек. Анткени аяктан виза алыш керек, алардын үй бүлөсү жок аякта, калганга болбойт. Студенттер алардын акчасы деле жок болот аякка калганга. Демек 100% кайтат. Сиз эми жанагы жогоруда мен жанагындай келип ийгилик жараткан инсандар тууралуу айтып берем дедиңиз эле. Биз деген стажировканы мен айткандай инструмент каратып көрөбүз да. Эң биринчи термин ушунун ичинде бул лидерство. Жаштар стажировкага барганда бизде ал деген мындай 18-тен 23 жашка чейин барышат балдар. Алар деген бул деген алардын эң биринчи опыт болот, эл аралык стажировка. Анан Кыргызстанда деле
балдар көп опыт алышпайт. Аларден университетке эле барат, бир жерде волонтерство кылышат. Бирок биринчи жолу стажировкага барганда бул выход из зоны комфорта болуп калат да алар үчүн. Алар биринчи жолу барганда өтө көп проблема, челлендж көрүшөт. Ошондой моменттерде бизден арага айтабыз. Сен деген ушул проблеманы чечкенден кийин сен ага чейин, андан кийин аябай айырмаланып каласың. Анан ушул деген сен өнүгүүң болот деп. Ошон үчүн бизден стажировканы көрбөйбүз. Сен барып англис тилиңди өнүктүрөсүң. Бирок эң биринчи бул деген сен өзүң зона комфортуңдан чыгасың. Ошон үчүн сен көп сен жасай алган иштерди жасашың керек деп. Ошондой балдар бизде көп болгон. Бизде подготовительный семинар болот бизде. Анан балдар келгенден кийин стажировкадан бизден кайра аларды конференцияга чакырабыз. Ошондой бизде менин өзүмдүн стажерым болгон бир кыз подготовительный семинарда аябай корккон. Менден кантип барам, мени деген аэропорттон ким тосуп алат, менден барганда хост семья болот да. Ошол Грузияга барган ал кыз. Менден алар менен кантип мен урушуп кетсем эмне болот, мага деген жардам беришеби, мен каяка барышым керек деп аябай көп ойлончу ошол жөнүндө. Бирок барып келгенден кийин ал мынча деле кишилер менен сүйлөшчү эмес, ошол подготовительный семинарда бир деле жерде отурган, чай ичип. Конференция болгондо, стажировка барып келгенден кийин баарын чогултсак, вообще башка киши болуп келди. Баары менен сүйлөшкөн, баары менен сүрөт тартышып, өзү жөнүндө аябай көп айтып баштады. Ошондой примерлерден көп болот да. Англис тилин өнүккөн баштап, ушундай личностный рост болгон балдар көп болот. Менин оюмча бул деген эң биринчи, эң укмуштуу нерсе стажировка жөнүндө. Бирок Кыргызстандагы жаштар ушундай опыт, ушундай өзүнүн кантип айтсам, вера в себя деп коет го. Ошондой жок болот. Өзүнө ишенбейт жаштар Кыргызстанда. Алар деген ойлошот, мен деген ошол Кыргызстанда эле жашап баштагам, Кыргызстанда эле иштейм, анан Кыргызстанда эле болом. Мен деген башка жака барсам, мен аякта эч кимге керек жокмун. Бирок ушул чет элге барып келгенден кийин балдар өзүнүн ценностун түшүнүп калышат да. Мен деген, оказывается, башка балдарга англис тилин түшүндүрөт экенмин, мен мугалим болсом деле болот экен, ал деген аябай кызыктуу болот деп. Ошондой балдар көп болгон. 6 жумада өтпөспү? Көбүн эсе кайсы кызматтарда иштешет сиздердин стажерлор? Стажировкалардын көбү бизде англис тилин берген стажировкалар. Англис тилин окутат? Окутат, ооба. Жергиликтүү калкта барган жеринде. Ал үчүн кызмат акысы барбы? Мисалы үчүн ошол эле виза, билет бардыгы ошол стажер өзү көтөрөт да турабы? Ооба. Ал эми стажировка бул акы төлөнөбү? Стажировканын өзү төлөнбөйт, ал анткени волонтердук стажировка болот. Бирок стажировкага барганда алар деген хост семья болот, же хостелда башка волонтер менен жашашат. Ал деген төлөнөт стажировка менен. Ошондо болжол менен мисалы үчүн канча акча турат, ошону билгим келип атат да. Мисалы үчүн эми бул каяка барарсың ошого байланыштуу болуш керек. Бирок популярдуу сиз айтып аткан Чехия, Грузияга барыш үчүн канча акча даярдаш керек? Азыркы убакытта бизден ISIC деген көптөн өлкөлөрдө бар да. Бирок биз деген карайбыз стажировканы кантип жасашат ошол өлкө. Ошол үчүн бизден партнёрлорубуз бар. Ал деген Турция, Грузия азыркы убакытта анткени пандемияда көп ISIC-тер анча деле иштебей калган. Бирок буга чейин Чехия менен да иштечүбүз, анан Индия менен. Бул деген зависит кайсы өлкөгө барасың, анан кайсы убакытка барасың. Мисалы, мен азыр февральда
билсем, мен стажировкага августта барам деп. Мен уже азыр деле билетти алып койсом болот, анан уже азыр эле страховканы алып койсом болот. Ал деген кыйла арзаныраак болот. Ооба, арзаныраак болот. Бирок в среднем ал деген 500-800 доллар болуп калат. Турцияга. Европага деген дороже, там 1000 доллардай болуп кетет. Бул билет, бул страховка? Билет, страховка, өзүңдүн расходтору. Түшүнүктүү. А сиз өзүңүз кайсы өлкөлөргө барып стажировкадан өтүп келдиңиз эле? Мен барып келген жокмун, бирок азыр менден профессионалдуу стажировкаларды издеп атам. Эмки жылы барып келейин деп атам. Анткени азыр менден биякта иштеп атам, акча деле анча көп эмес. Бирок эмнеси айырма, волонтердуу стажировка бул деген студенттерге жакшы болот. Анткени 1,5 айга эле барып, кайра келип, студенттик университетиңе окуй берсең болот. А эң узак стажировка канча созулат? 1 жыл. Ал деген ошо профессионалдуу стажировка болот, жарым же 1 жыл болот. Жарым жыл же 1 жыл. Аяка барып, сен уже иштей баштайсың. Кадимки деле эмгек акы төлөнөт? Ооба, аякта зарплата деле берилет, сен деген мындай опыт болуш керек да, профессионалдуу опыт. Аяка барганда сен финансы, бизнес администрирование, башка сфераларда сенде опыт болсо өтө аласың. Ал деген бир Европанын же Индиянын чоң компанияларында болот. Турцияда деле бар. Кантип тапшырып, кантип өтүш керек? Мисалы үчүн ошол эле 1 жылдык профессионалдык. Бирок 30 жаштан ашпаш керек. Ооба. Чектөө бар. Ооба. Анткени ISEC деген бул жаштар уюму, көбүнчө жаш балдар менен иштейбиз. Макул, 30 жашка чейинки жигит же кыз келет, 1 жылдыкка барыш үчүн эмне кылыш керек? Ал кандайдыр бир профессионалдык деңгээлин тастыктай турган документтерди тапшырыш керекпи же болбосо тесттерди тапшырыш керекпи? Анын ошол жанагы бара турган өлкөсүнө барып жашап айлык акы ала тургандай болушуна эмнелер керек? Ал үчүн жаш бала ал деген интернетте ICE.org сайтын табыш керек. Аяка регистрация алгандан кийин бизден биякта ISEC волонтер бар, ал менен байланышат. Консультация беришет, кандай проекттер бар, кантип өтүшсө болот деп. Андан кийин ал проектти тапкандан кийин ага заявка бериш керек. Заявкада мотивационный письмо болот. Ошондо айтып бериш керек, эмнеге сен именно ушул стажировкага барышың керек. Эмне үчүн именно сен ушул стажировка жакшы стажер болосуң деп. Андан кийин резюме тапшырат. Аякта деген профессионалдуу стажировкада дайыма 1 же 2 эле место болот. Ошон үчүн аябай жакшы мотивационный письмо жазыш керек. Тиги жакта айсекерлерден ал бүт заявкасын карашат, анан интервьюга чакырышат. Бул ушул жерде деле бизден жардам беребиз, интервьюда кандай суроолор болот, кантип айтып бериш керек өзүң үчүн. Анан интервью өткөндөн кийин уже айтышат, өттүңбү же өткөн жоксуңбу деп. Стажировка өтсөң, бул Кыргызстандан договор жасабыз, анан даярданып башташат. Виза, билет алып, көп документтер болот. Аякта анткени 1 жылга барганда даже Турцияга виза керек болот. Жумуш иштегенге эме керек да, уруксат? Ооба. Тияк жактан ISEC компания менен договор жасашат. Ошондой отдельный договор бизге жиберишет. Аякта баары жазылуу, эмнеге бул бала баратканын, чет өлкөгө кайсы компанияга, кайсы убакытка барат деп. Эмгек акысы эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн? Эмгек акы. Мисалы үчүн сиз айтып бересизби, 1 жылдыкта ал жерде төлөнөт депчи. Жана 1,5 айлык студенттер болсо ал төлөнбөйт. Ал деген жөн эле акча коротосуң, чет өлкөнү көрөсүң, бирок лидердик
маалыматтарыңды өнүктүрөсүң, англис тилинен мугалим болушуң мүмкүн. Бирок кыскасы убакытты мындай туура, пайдалуу, кызыктуу өткөрүп алсаң болот. Ал эми профессионалдуу болсо 1 жыл. Ал жерде демек айлыктагы жакшы болуш үчүн эмнелер болуш керек деген суроо берип аткам да. Стажировкада эң сайтта эле уже жазуу кандай условия болот ал стажировкада. Мисалы, бир стажировкаларда проживание уже берилет, же обед берилет, анын зарплатасы уже жазылуу болуп турат. Аяка өтүш үчүн биз азыр деген... Мисалы үчүн, жогорку мен сурайын дегеним, жогорку акы алыш үчүн стажер дейбизби, ким сиздерге тапшырып аткан, заявка берип аткан киши кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эмнелерди билиш керек? Сферасына байланыштуу. Мисалы, бизнес администрирование болсо, ал деген, как правило, бул деген уже университетти бүткөн балдар, 1 же 2 жыл биякта иштеп көргөн балдар, мындай рекомендация сурап калышы мүмкүн мурунку жумуш жеринен, кайсы мындай сапаттары бар деп, эмнени билесиң дегендер бар. Финансы, бизнес администрирование, IT сферасында да болот. IT болсо, ал деген обязательно хотя бы бир проектти бияктан бүтүшү керек. Мындай көрсөтүш керек да, мен ушундай проектти, сайтты же да бирдемени жасагам, мен мындай жасаганды билем деп. Аны өтсө болот. Анын көбүнчөсүндөн резюмеден эле жазып койсо болот. Резюмеден көз каранды. Түшүнүктүү. Анда азыр болсо кыскача рекламалык түрмөктөн кийин берүүбүздү уланталы. Берүүбүздүн баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы, компания учурдагы Алтын Булак Лайф, Астория жана Гранвиль үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кыскача жарнамадан кийин эфирибизди улантабыз. Айзек менен ааламды багынтса болот окшойт. Бүгүн бизде мейманыбыз Айзек уюмунун президенти Чолпон Дүйшеева. Айтсаңыз азыр эми алам көп жерлери жабылып калды, чек-аралар. Анан кийин сиз айттыңыз, биз жергиликтүү масштабта мындай кызыктуу социалдык долбоорлорду баштап атабыз. Негизи Айзек уюмунун башкы максаты бул инсандын, жаштардын лидердик сапатын өнүктүрүү болуп саналат экени баарыбызга маалым. Кандай социалдык долбоорлор ушулар тууралуу ачыктай кетсеңиз, негизи Айзек уюмунда канча киши иштейт? Азыркы учурда бизде 25-30 волонтер бар. Биз деген азыр проекттерди разработка этапында турабыз. Бирок эң биринчи идея бул деген Айзектин на самом деле көп жаштар билишет. Көбү деген Айзек стажировкасына барам деп токтоп калышкан бир моментинде, көп Айзекти бүткөн балдар бар, биякта Кыргызстанда волонтер болуп иштегендер. Көп балдар деген стажировкага барып, кайра Кыргызстанга келгенден кийин Айзекти же унутуп, же Айзекке кайра келбей калышкан да. Ошондуктан мен деген ойлогом, ошол бир кезде Айзекти билген балдарды баарын бир жерге чогултканда, аябай чоң конференция же комьюнити болуп калат да. Анткени көп айзекерлерден бири-бирин аябай түшүнүшөт. Убакыт өзгөргөндөн кийин деле мен деген мындай история бар да. Мен деген бир жерде бир встреча же конференция болгон. Ан мен туруп досум менен сүйлөшүп аткам, мындай Айзек депчи. Ан бир кыз келип сурап атат, сенден Айзекте иштеп атасыңбы деп, мен Айзектин президентимин азыр деп айткам. Ал деген айтып баштады, ал деген Айзекте 8 же 7 жыл мурун болгон экен. Ан мен деген ошол кыз менен сүйлөшүп атканда бир маанилүү нерсени түшүнгөм. Айзек деген канча жыл болсо дагы азыркы учурда Айзек деген Кыргызстанда 15 жыл иштеп атат. Ар бир поколенияда Айзекер деген бири-бирин жакшы эле түшүнөт.
көп изменения болсо деле биз бири-бирибизди аябай түшүнөбүз. Анткени бизде бир чоң маанилүү идея бар. Биз деген жаштарда лидердик сапаттарын өнүктүрүүбүз келет. Ошон үчүн мен деген ойлогом. Ошол 15 жылда биз деген аябай көп досторубуз болгон, көп компаниялар менен иштегенбиз мурун. Анан ошол бүт жаштарды же бир конференция, же форум, бирдемени организация кылсак, көп кишилер бири-биринен единомышленник табышат. Ошол эле жерден башка проекттер жаралып кетиши мүмкүн. Жаралышы мүмкүн. Азыр бизден разработка этапында турабыз. Буга чейин биз деле ушул пандемия деген аябай көп пландарды бузуп койду. Биз деген мен өзүмдүн президенттигимди баштагам августта. Как раз пандемия болуп баштаган эмес, бирок жарым жыл өттү, күчөп турган. Анан биз ойлоп турганбыз ошол августта, мына азыр деген ушул сентябрь, октябрь өтөт, анан пандемия бүтөт деп, азыр декабрь, мен азыр түшүнүп атам, жок, пандемия бүтпөйт. Жайында деле биз деген жиберсек, биз деген көп жаштарды жибере албайбыз. Анткени биз деген ал балдарга деле жоопкерчилигибиз бар. Аларды жиберсек, алардын аяктан ооруп калышса, бизден эмне кылабыз? Ошон үчүн бизден азыр ойлоп атабыз. Бул Кыргызстанда эле биздин лидердик сапатыбыз керек. Биздин идеяларыбыз азыр Кыргызстанга керек. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр биз ушул Кыргызстандын ичинен социалдуу проекттерди жасайбыз. Ошо эмне социалдык долбоорлорду азыр разработка, Азыр разработка, ошон үчүн идеяларды айткым келбей атат, анткени алар өзгөрүп калышы мүмкүн. Жайында жиберишибиз мүмкүн деп атпайсыздарбы? Кайсы өлкөлөргө жөнөтүп атасыздар? Азыр бизде партнерлор бар, Грузия, Турция. Мен азыр ойлоп атам, Европага деле жиберсек болмок. Бирок эмне үчүн волонтердук стажировка азыр кыйынчылык болуп атат. Анткени Европага деле же башка жерге деле барсаң, 2 жумага сени деген карантинге отургузушат. Сен стажировкаң болсо 6 эле жума. Анын стажировканын жарымын сен деген үйдө эле отуруп каласың. Бирок ал деген көбүнчө ошо өлкөлөрдүн ортосундагы политикасынан зависит. Ошон үчүн бизден азыр издеп атабыз, бирок точно бизде бар Грузия, анан Турция. Бул деген Европа, анан дүйнөдө деле эң өнүккөн айсик организациялар именно Турция менен Грузияда. Чоң рахмат айтабыз. Чолпон, ыраазычылык билдиребиз. Бизде айсик уюмунун президенти Чолпон Дүйшөев болду. Буюрса бардыгы ачылып байма-бай стажировкаларга жөнөтөсүздөр деген терең ишенич бар. Бар болуңуздар. Азыр болсо кыскача реклама биздин эфирибизди улантат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, ал эми азыр болсо бизге Женевадан байланышка чыккан коногубуз менен тааныштырып өтөлү жана аны менен бир кызыктуу маек өткөрөбүз деген терең ишеничибиз бар. Анда эмесе биздин коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Кызыл Красный Крест жана Кызыл Жарым ай улуттук коомдор менен партнерлук боюнча кеңешчи жана ошондой эле Красный Крест эл аралык комитетинин Женевадагы штаб-квартирасында эмгектенген Сабира Баратбаева бизде байланышта. Сабира эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Абдан кубанычтабыз сиз менен байланышып маек куруп атканыңызга. Сабира эже, айтсаңыз, ушул Женевада сиз көптөн бери эмгек кылат экенсиз. Мен дагы мисалы үчүн эл аралык уюмдарда, анан кийин ошондой Женевада эмгектенсе деп каалайт элем мен кызымды мисалы. Сиз ошо штаб-квартирада кантип эмгектенип калдыңыз, канча убакыттан бери ал жерде иштейсиз, жалпы эмне болуп орношуп калдыңыз? Ошолдон баштайлычы, бир аз кеп башынан болсун дегендей. Рахмат.
Бул суроону мен мурун өзүм деле ойлончу эмесмин да. Анткени турмушта кандай болсо эле ошондой бир эме менен кете бересиң. Анан кээде акыркы убакта кээрлерде ушундай суроо берип калды мага. Анан ошондо гана ойлоно баштадым. Анан ойлосом деле мен мындай эч качан өзүмө деле атайын максат койгон эмесмин. Бир күн ушу Женевага барып же болбосо бир күн ушу эл аралык тиги уюмдарда иштейин деп. Жөн эле ошо иштеген боюнча эле ошо өзүмдүн сүйгөн жумушумду жасап эле кайсы жерде ошо мага ошол жердин жумушу жакса ошол жерге эле бара берчүмүн да. Андан кийин мен негизи өзүм баштаганда ушу Кызыл Крест Кызыл Жарым Ай коомуна келгениме ушу Бишкектен баштагам да. Бишкекте улуттук Кызыл Жарым Ай коому бар. 93-жылы мен котормочу болуп келгем ушул уюмга. Андан кийин эле бир жылдан кийин эле ошол эл аралык Кызыл Крест комитети Ташкентте регионалдык өзүнүн бюросун ачты. Анан алар ошо сурап калды, Кыргызстан Кызыл Жарым Ай коомуна келип сурашты, бизге бир ошо Кыргызстанга иштеген, бир ушу чет тилди, өзгөчө француз тилди жакшы билген киши керек. Биздин ошо представительство болуп иштегенге деп калды. Анан ошо биздин президент дароо эле мени рекомендациялоону менден сурады, ушундай иштейсиң деп. Ну, давайте иштеп көрөйүн. Анан ошондой башталды. Алар менен бир жыл иштедим, ушу регионалдык комитетте. Борбор Ташкентте болчу. Андан кийин кайра эле 2 жыл иштедим. 2 жылдан кийин кайра эле Кызыл Ай коомуна келдим өзүм. Андан кийин дагы бир ошондой бир мүмкүнчүлүк болуп, Женевада федерацияда дагы бир эл аралык Кызыл Крест Кызыл коом федерациясы деген бар. Ал жерден бир 6 айга жардам керек болуп, ошол анан ага да мени жиберишти. Анан ошентип эле ошолор менен байланышым башталып, аяктан 6 айдан кийин кайра келдим. Ал жактагы жумуш мага анча жаккан жок. Көбүнчө мындай ассистент жумуш болчу. Мен болсо андай каалагачу эмесмин. Анан кайра келип эле Кызыл Жарым Айга анан өзүмдүн мен болсо ал кезде Кызыл Жарым Айда эл аралык департаменттин башчысы болчумун. Анан кайра эле өзүм жумушума келдим, өзүм жумушту жакшы көрчүмүн, проекттерди түзүчүбүз, алга донорлор менен иштеп, ошо өзүбүздүн Кызыл Ай коомубузду өнүктүрүүгө жардам берүүгө мага ошондойлор жакчу да. Анан ошондой эле кайра келип эле иштей бердим. Анан кийин бир ушундай убакыт болот да, көп жылда бир жерде иштегенден кийин жетпей баштайсың, баягы уже потенциалың барын колдонуп, башка бир нерсеге умтуласың. Анан кийин ошондой бир нерсе умтулган Кызыл Жарым Айдан бошоп кеттим, башка бир нерсе иштейин деп, анан ошо Бишкекте эле бир америкалык организацияга орноштум. Андан жарым ай иштеп эле, жарым жыл иштегенден кийин эле кайра мага ушул Кызыл Крест комитетинен ушул жазышты, ушундай бизге бир делегат керек эле, ушундай тилдерди билген кандай мен макул деп эле анан кийин кайра ошол Кызыл Крест Кызыл комитет Кызыл Крестке кайра эле кеттим. Ошол эми негизи жалпысынан айтсам ошо Кызыл Крест кыймылына иштегениме 20 жылдан ашып кетти. Анан болсо ошо Кызыл Кресттин кыймылында өзгөчө ушул комитет Кызыл Крест комитетине иштегениме уже 15 жыл барат, даже 15 жылдан ашып барат. Анан ошо Кызыл Крест комитетине келгенден бери эле ошо ар кандай миссияларда иштеп, ар кайсы өлкөлөргө барып, көбүнчө эле ошо менин ролум, менин адисим ошол көбүнчө партнерство боюнча ошо улуттук Кызыл Ай же Кызыл Жарым Ай, Кызыл Крест коомдоруна көмөктөшүү жасайбыз, проекттер, долбоорлорду иштегенди үйрөтөбүз. Анан мен ошо адисим ошол боюнча, мисалы үчүн институциональный развитие деп коет, өнүктүштүрүү, уюмдарды өнүктүштүрүү, ошол жактан өзүмдүн специализациям бар. Анан ошондой иштеп кеттим. Анан кийин болсо бул организацияда эле постоянно Швейцарияда иштебейбиз. Биз ар бир 2-3 жыл сайын алмашып которуп турабыз, өлкөлөрдү алмашып которуп. Бир жыл бир нерсеге көп жыл иштебейбиз да. Ошон үчүн мен айланып тегереме туруп эле бул 2-чи жолум Швейцарияга келип иштеп атканым, ушу штаб-квартирага. 2 жылдан бери иштеп атасыз. Швейцария негизи Европанын көп эле жерлеринде болсоңуз керек. Кайсы жер, мисалы үчүн Европада кыргызстандык үчүн ылайыктуу? Бизде көбүнчө мисалы үчүн 2-чи Швейцария деп айтышат, деп айтып келет эмеспи туңгуч президенттен бери. Кайсы жердин климаты бир аз болсо да ой жүгүртүүсү, кыскасы кыргыздын менталитетине жакыныраак өлкө барбы?
Менталитетине жакыныраак деп айтыш андай болбойт го дейм. Анткени мисалы үчүн Кыргызстан эмне үчүн экинчи Швейцария дейт, өзгөчө баягы жаратылышы окшош, анан баягы тоолуу өлкө деп. А бирок менталитет ар бир өлкөнүкү өзүнчө да. Ошон үчүн менталитетке жарашат деп деле айтса болбойт, бирок эми анын үстүнө балким ар бир адам өзүнө, мисалы үчүн өзүнө жаккан ошо бир нерсеси жагат, ошол өлкөнүн ошону жактырат. Негизи менталитет деген ар бир улуттун, ар бир элдин өзүнүн менталитети болуш керек, ага ошол өзүнүн эле туулган жери жарашат болуш керек деп ойлойм да. Сизге ошондо кайсы Европа мамлекети мындай көбүрөөк жакты? Көбүрөөк сиздин копулуңузга толду? Эми көбүрөөк жаккан, эми мисалы үчүн мен Швейцарияда көбүнчө жашап калдым да, жашап иштеп. Мен Швейцариянын башка өлкөлөрү аралыгында жакшы билем. Анан көп нерселери бар мага жакчу нерселер. Мисалы үчүн Кыргызстанга салыштырсак деле бул өтө өнүккөн өлкө да. Социалдык турмуштары жакшы, социалдык элге жардам бергендери жакшы, баягы мыйзамды колдонуулар бүт орунда, бул өзүнчө эле бир өнүккөн өлкө да. Анан жакшы жагдайлары бар да, конечно, условиялардын баары бар, анан жагат да. Анан бирок кайсы бир өлкө өзүнчө эле жагып калды деп антип деле айта албайсың. Анткени ар бир өлкөнүн өзүнүн жакшы жерлери бар, жаманыраак жерлери бар. Кээде баягы биз маданий жагынан бир немени жактырбайбыз, же болбосо алардын салттарын жактырбайбыз. Ар кандай нерселер болот. Анан в общем эле могу өлкө тим эле сонун деп айтышка антип айта албайм го дейм бүгүн мен. Эми Кызыл Жармай, Кызыл Крест уюмдары бул мындай өтө мындай чоң апаат болуп атканда эң чоң жардамын көрсөтөт. Анан кийин Кыргызстанда дагы волонтерлук мындай жакшы деңгээлде өнүгүп атат десек дагы жаңылышпайбыз мындай. Анан кийин биздин волонтерлук кыймылдарга элибиздин бир мекендештердин айрыкча мындай бири-бирине жардам бергендигин дагы аябай мындай көп жомок сыяктуу кылып мындай суктанып ошол эле коңшу казакстандыктар жазып жатты. Буга эмне себеп болду дейсиз? Мисалы үчүн сиз бизде волонтерлук кыймыл мындай күчтүү, анан кийин элге жакшы тараган, мунун себеби эмнеде? Эми волонтерлук бул деле менин оюмча Кыргызстанда ушунчалык деңгээлде бүгүнкү жеткенине мен деле өзүм таң калып, ушу аябай сыйнагам да. Анан кийин ошончолук ошо кыргыз элинин ошо деңгээли ошончо жеткен болуш керек да бүгүнкү күндө. Ошондой ушундай кылып элге жардам, бири-бирибизге жардам берсек болот экен деп ошол деле өнүгүү да бул мага. Анан мен өзүм негизи мурун эч качан мындай волонтерлук роль ойногон эмесмин да, мен только жумушчу катары иштеген. Анан мен башка өлкөлөрдө миссияларда жүргөндө, мисалы үчүн баягы Сирияда согуш башталганда, же болбосо Ливанда, ошолордун, же болбосо Африкада жүргөндө, ошолордун Кызыл Жармай, Кызыл Крест коомдорунун волонтерлорун көргөндө таң калчумун да. Ошондо деле ойлочумун, эмне үчүн бизде ушундай волонтерлор жок, эмне үчүн биз бири-бирибизге ушунчалык күйбөйбүз. Анткени волонтер деген бул өзү бул атайын ушундай бир адамдар болуш керек, алардын жүрөгү ачык, анан эч мындай өзүнө маңсап иштебейт да. Анан андай мен Кыргызстанда андай кишилер деле көп, бирок ошо именно ошол деңгээлге өсүп, именно ошончолук деңгээлде жасаганга деле ошондо балким анда убакыт болгон эмес. Азыр ошондой убакыт, анын үстүнө мына жанагы азыркы катастрофалар болуп аткан пандемия менен ошончолук чын эле элдин жүрөгүнө тийди болуш керек. Анан кийин ошо жаштар өзгөчө мен телевизордон карап атам да, интернеттен. Анан мен аябай суктанам, даже сыймыктанам ошо Кыргызстанда бүгүн ушундай волонтерлук турмуш өсүп атканына. Анан себеби болсо дагы бир нерсе, мисалы үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм, Кыргызстан Кызыл Жармай коому ошо волонтерлук боюнча абдан жакшы иш көрүп атат да. Алардын өздөрүнүн катарында дагы жаштар азыр көп. Мен иштеп аткан убакта жаштар аябай аз болчу, көбүнчө улгайып калган адамдар болчу. Азыр жаштар көп. Анан жаштардын болсо идеялары көп, инициативалары көп. Жаштар эч нерседен коркпойт, тиги айбый, тиги мынтет, тиги тигинтет дегенден алар открытый идеяларга ачык. Ошон үчүн мне кажется, ошол Кыргызстан Кызыл Жармайдын деле
салымы көп болуш керек ушу Кыргызстанда волонтер өткөнгө. Мен ошентип ойлойм, эми балким мен субъективдүү өзүм баягы Кызыл Жарым айда болгондон кийин ошентип айтып атам, балким. Бирок менин оюмча ошондой да. Сабир эже, айтсаңыз, азыркы учурда сиздердин жумуш эмне менен кандай десем, сиздин жумуш күнүңүз кандай өтөт? Бизге абдан кызык болуп атат да, мисалы үчүн Женевада жашайсыз, анан кийин жумуш абдан көп деп атасыздар, мында улам өзгөрүп турат экен, миссияга жараша жашаган жериңер да өзгөрүп турат экен, бирок сиз мисалы үчүн азыркы учурда сиздин функционалдык кызматтарыңызга эмне кирет? Мен функционалдык кызматым, сиз өзүңүз мени жана тиги көрсөткөндөй мен ошо партнерство боюнча кеңешчи болом да. Анткени мен баягы опытым көп, мен уже айтканда 15 жылдан бери. Анын үстүнө мен ошо өзүм улуттук коомдун ичинен чыккан кишимин да. Анан билем алар улуттук коомдор кандай функционалдайт. Ошон үчүн мен азыркы функционалдык жагынан мен көбүнчө ошол биздин организацияга партнерство мисалы үчүн түзгөндө кайсы мамлекетте кайсы улуттук коом менен кандай партнерство түзүш керек, кандай методдорду колдонуш керек, же болбосо ошо партнерство жакшы жүрүп атса, ошо кандай түрдөгү контракттар түзүш керек алар менен, же болбосо ошондой. Анан мисалы үчүн азыр мен Женевада болуп, анан көбүнчө баягы биз аны эмне деп коет, орусча даже орусча билбейм, аны эмне деп коет кыргызча деле, биз аны англисче филд деп коебуз. Жер-жерлерде деп коем, жер-жерлерде иштеген коллегаларыбыз ошо улуттук коомдор менен ар кандайлар бар, опыты барлар, опыты жоктор, анан ошо алар мага кайрылышат. Мисалы үчүн мен бул улуттук коом менен ушундай партнерство ачайын дедим беле, кандай баштайм, эмне кылам, кайсы жагдайынан кандай караш керек деп, анан ошолорго кеңеш берип, аларга ылайыктуу документтерди түзүп берем, аларга ылайыктуу. Анан кийин уже партнерстволор түзүлгөндөн кийин мен да мониторинг жасайм, бааларды карап кандай өтүп атат, эмне кылып атасыңар, кандай кыйынчылыктарыңар болуп атат. Анан эгерде мисалы үчүн бизге моундай бир документ керек эле, же болбосо бизге моундай бир инструменттер керек элсе, ошолорду ойлоп чыгарам, ошолорго жеңилдик кылгандай да. Анан көбүнчө эле ошондой. Анан кийин мисалы үчүн биздин негизи организациядагы директораттарлардагы алардагы мисалы үчүн партнерство боюнча негизи биз ошо Кызыл Крест комитети негизинен эле буларга дагы улуттук коомдор менен иштеген, бул өзүнчө бир жаңы нерсе. Кызыл Крест комитети негизи мурунтан эле өзүнүн негизги мандаты бул жанагы согуш, конфликттер ситуацияларында элдерге жардам көрсөтүүдө. Анан буквально бир канча, мисалы үчүн 10 эле жыл болду. 10 жыл деген бул организация үчүн аябай кичинекей убакытта. 10 жыл болду ушу улуттук коомдор менен иштей баштаганбыз. Анан көп кишилер андай опыты жок, кандай иштеш керек улуттук коомдор менен ар кайсы өлкөлөрдө. Мисалы үчүн эл аралык көбүнчө мурун швейцарцылар иштечү. Азыр уже кичинеден башка өлкөлөрдөн да кишилер иштеп атат бул организацияда. Анан ошон үчүн аларга да жардам берем, ошо кандай караш керек буларды. Алардын өзүнүн кыйынчылыктары болот, алардын өздөрүнүн менталитеттери болот. Ошолор партнерствону кандай, ошонун баарын ошо айланып неметип, кандай жакшы партнерство түзүш керек. Ошондой эле кеңеш берип, анан ошондой проекттер түзүү. Дагы мындай, бизде деген өткөндө бир жакшынакай спикерибиз айтты эле, бизде мектептерде канткенде бактылуу болот деген сабак кириш керек дегенде мен таң калып койдум эле. Анан кийин мисалы үчүн Скандинав аралдар, жарым аралы, мисалы үчүн Швеция, ошол эле Швейцария, Норвегия өлкөлөрү дүйнөдөгү бактылуу делген инсандардын мындай индекси боюнча эң биринчи сапта келет экен да. Эми сөзсүз түрдө эң бай өлкө эмес, бирок дайым биринчи орундарда ээлешет экен. Бунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Сиздер кандай ойлойсуздар? Эми ар бир адам үчүн бакыт деген бул өзгөчө болот да. Анан бирок негизинен мен билдим, негизи ошондой мисалы үчүн оценкаларды эмненин базасында кандай ошондой пикирге келишет билбейт экен, бирок мен деле ошону ойлогом да. Менин оюмча ошол списоктарды карап ойлонсоң, ошол эң бактылуу деген өлкөлөр көбүнчөсү эле аларда ошол адамдын жашоосуна,
туура жакшы условиялар түзүлүп берилген да. Алар баягы күндөн күнгө кандай жашайбыз, нанды кайдан алабыз, акчаны кайдан алабыз деген ошондой көп баягы ойлору жок да. Анткени алардын баары туруктуу да, турмушу убагында айлыгы берет, убагында пенсияларын берет, мектептердин баары убагында ачык, мектептер таза, закондордун баары колдонулат. Анан эгерде айланаң жакшы болуп, турмушуң жакшы болсо эле, ошол эле бакытта жаман ойлор эле нерсе келбейт. Мен ойлойм, мен ошон үчүн ошо өлкөлөрдү эң бактылуу деп айткан болуш керек деп ойлойм. Ал үчүн ошо ойлойм, мен бир күнү Кыргызстан деле ошондойго жетет болуш керек. Бирок дагы мисалы үчүн мен ойлоп атам, ушу бир 100 жылдан мисалы үчүн мурун деле андай балким деңгээлге жетпейбиз, бирок бул деген өзүнчө чоң процесс да. Биз жаңы эле баштадык да андай процесстерди Кыргызстанда. Анан бул Европа менен теңешкенде болбойт. Европа деген европалык мамлекеттердин түзүлүшүнө канча жүздөн ашык жыл болду да. Анан мен ошентип ойлойм, ошо бакыт анын үстүнө бирок бир четинен ойлойм, даже ошондой условия жок кезде деле ар бир адам өзүнүн ичинен бир бакыттуу болуш керек да. Эгерде ошо адам өзүнүн өзү менен бактылуу болуп, ошо өзүнүн жасаган иши менен рахаттанып, ошо өзүнүн каалаган ишин жасап, же болбосо өзүнүн каалаган нерселерин жасап, анан тегеретесиндеги үй бүлөсү, тегеретесинин жолдошторуна, досторуна мындай жакшы мамиле жасап, өзүн жакшы алып жүргөн киши деле ичинен бактылуу болот деп ойлойм. Эми турмушта ар кандай эле болот дейм. Мен ойлойм, акча же болбосо дагы бир мондай положение, жумуштун деңгээли деле бактылык алып келбейт. Мисалы үчүн биз көрүп элебиз, көп бактылуу бай кишилер, алар деле ооруп калса, кайдагы бактылуу кишилер. Ошон үчүн ойлойм, ар бир адам өзүн жакшы алып жүрүп, өзүнүн ден соолугун, ден соолук дегенде жалгыз гана физикалык денесинин ден соолугу эмес. Биздин кандай ой пикирибиз, эмнени ойлонуп атабыз, бүгүн, эртеңкини кантип ойлойбуз, бүгүнкүнү кантип ойлойбуз, ошо адамдын ою мындай түз болсо, ошондо адам өзү деле бактылуу болуп сезет болуш керек, тынч болуп. Мындай жакшы толук кандуу жооп ала алдык. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин эми бакыт деген философиялык темага өтүп кеткен соң дагы бир суроо бергим келип турат. Ошол азыркы учурда кыргызстандык инсан, биздин мекендешибиз каерде көбүрөөк бактылуу болушу мүмкүн? Мисалы үчүн көп эле айтат го, потенциалымды чет өлкөдө ишке ашыргым келип турат, Кыргызстанда мени баалабай атат деген көп мекендештерибизди угабыз да. Сиз дагы ошолордун катарында киресизби? Мисалы үчүн сиз кайтайын, кийин Кыргызстанда келип тажрыйба менен бөлүшөйүн деген пландарыңыз барбы? Анан кийин өзүңүздүн келечегиңизди көбүрөөк каерде көргүңүз келет? Эми мен деле көп эле ошондой нерселерди окуп атам, ошо жаштар чын эле кетиш керек Кыргызстандан, чет өлкөгө барыш керек, ошол жактан потенциал. Эми алар эле мен түшүнөм, анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда чын эле андай потенциал жок. Анан жаштар жаш кезде ошондой умтулууларын, жаш кезде максаттарын чын эле ишке өткөрүш керек, ишке. Анан андай мүмкүнчүлүк жок болсо, анан кийин ошо умтулушат деген, башка жакка барайын деп. Анан мен мисалы үчүн мен ошон үчүн ал үчүн кеткен эмесмин чет өлкөгө. Мен мисалы үчүн мен негизи өзүмдү ойлойм, мен бактылуу адаммын деп. Потому что мен анткени жумуштан деле чет өлкөгө кеткеним, мен ошо бир карьера алайын, же болбосо бир шумдук болоюн, же болбосо бир акча көп табайын деп кеткен эмесмин. Же болбосо мага мына бияктан мүмкүнчүлүк бербей атат Кыргызстандан. Жок, мен Кыргызстандан деле менин мүмкүнчүлүктөрүм көп болчу. Кызыл жармай колум менен иштеп, мүмкүнчүлүктөр аябай эле көп болчу. Бирок мага ошо андан сиз айткандай потенциал көбүрөөк, мен ошол кезде ойлогом, мага дагы бир чоңураак бир нерсе керек, мен чоңураак максатка жете алам деп ошон үчүн умтулуп кеткенмин да. Анан кийин сөзсүз мен Кыргызстанга келем да. Анан кийин мен мисалы үчүн ушу 15 жылдан бери мен мынтип айтам, тиги сыган болуп тентип жүрөм депчи, 15 жылдан бери. Көп болсо бир жылда бир келем Кыргызстанга. Бирок бул деген бунун баары убактылуу да, бул жумушка, анткени баягы жумуш менен байланыштуу. Анан негизи ичимден сөзсүздүр жумуш бүткөндөн кийин Кыргызстанга келем да. Кыргызстанда жашайм. Анан эми
тим эле ошондо Кыргызстанга салым кошуп анан тигин деп айта албайм. Анысына мен ойлойм уже канча жылдан бери иштеп жүрүп уже болгон салымды коштум болуш керек. Негизи эми Кыргызстанга кошпосом дагы дүйнөлүк дүйнө жүзүндөгү ар кайсы элдерге, муктаж болгон элдерге болгон салымды коштум болуш керек деп ойлойм. Кыргызстанга келсем деле көрөм, кайсы жерден эгерде бир нерсе болсо, мен бир салымды кошо алсам, кошом дечи. Анан бирок азырынча андай тим эле мына монтип келем, мындай жасайм деген андай ойлорум азырынча жок. Кыргызстанга келсем ушу бирөөтө эле бияктан жумушту бүтүп, контрактымды бүтүп, анан пенсияга чыгып алам. Балким келип андан кийин пенсияга чыкканда убакыт көп болот. Ошондо мисалы үчүн башка нерсе дагы идеялар келип андан кийин балким даже ошол пенсияга чыкканда ойлоп атам, мурун ишке аткара алган волонтерлук өзүмдүн максатымды балким пенсияга чыкканда волонтер болуп иштеп. Чоң рахмат Сабира эже. Женевадан бизге байланышка чыккан Кызыл Крест жана Кызыл Жармай улуттук коомдор менен партнерлук боюнча кеңешчи жана ошол эле Кызыл Крест эл аралык комитетинин Женевадагы штаб-квартирасынан бизге байланышка чыккан Сабира Баратбаева эжекебиз болду. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кызыктуу жана ошондой эле керектүү маек болду деген терек ишеничибиз бар. Ал эми азыр эфирибизди жарнамалык түрмөк улантат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Өзүбүзгө кайерде бактылуу болобуз эмес, канткенде бактылуу болобуз деген суроону беришибиз керек деген бүтүмгө келип отурам бул бүгүнкү эфирдин жыйынтыгында. Албетте, дал ушундай суроолорду көбүрөөк узатсак, балким бактылуу болуу жеңил жана оңой болчудай. Барыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Бүгүн иш күндүн кечи программасында биз мекендештерибиздин кайсы жерде көбүрөөк ийгилик жаратууга мүмкүнчүлүк болот, дал ушундай темада бир аз оюбузду ар кандай жерлерге узатып, ой чабыт кылдык. Ыраазычылык билдиребиз көңүл бурганыңыздар үчүн. Иш күндүн кечи программасы дагы да болсо эртең жумушун улайт. Биз менен болуңуздар.